Баш мыйзам 1-бөлүм. Жапаровдун келиши эскини алып таштап, жаңы негиз куруу, таштан негиз куруу. 30 жылдык эски системаны ушул жаңы конституция жок кылат. Эртеңки реформа ушул жаңы негиз, жаңы фундаментти түптөө, ушул жаңы таш негиздин үстүнө үй куруу, мамлекет куруу. Кыргыздыкы эл, мамлекет, эл алаканга салгандай көрүп турат. Кыргызстанда эчтеке деле керек эмес эле. Кыргызстанга Жапаров керек эле. Кыргызстанга ушул кезде устун болуп берчү, тирөө болуп берчү бирөө керек эле. Ошол Жапаров болуп келип берди. Чачылып, чарпылып, чар учкандай болуп, кыргыз жарга барып такалып турганда Жапаров келди. Жапаров келүү менен баары чечилди. Ой жыйналды. Эл өз алдынча мамлекет болуудан калып кетебизби деген санаадан арылды. Үмүт жанды. Бир Жапаровго ой бирикти. Бүт кыргыз Жапаровго үйрүлүп колдоду. Эми ушул киши менен баардык кабатырдан чыгабыз. Мамлекеттин саясаты ириеттелбей, экономика жылбайт. Өкмөткө күч керек. Акыл менен стратегия менен эле илгерилебейт өкмөт, күч керек. Экономика таптак арифметикалык эсеп менен жана эпчил экономикалык стратегия менен эле көтөрүлөт. Жыйынтыкта үзүрдүү күч берет. Жапаров элдин күчү менен бирикти. Элдин күчү Кудайдын күчү. Демек жогорудан күч берилет. Келечек муундун колуна гүлдөп өнүккөн өлкөнү тапшырып беребиз дедиби? Так ошондой болот. Биз ошону ишке ашырабыз. Башкача болууга жол бербейбиз. Эл өз көкөйүндөгү калыс деп эсептеген, адил, чын деп эсептеген, туура деп эсептегенди жууру олтуруп, баары бир биринчиликке чыгарып коюп алат. Эгер калыс эмес нерсе болсо, калкытып чыгарып алып баары бир жок кылат. Көмүскө эч нерсе калбайт. Казакстан, Өзбекстанда андай эмес, башка. Биз Өзбекстандан калып кеттик, Казакстандан калып кеттик дегенибиз бул материалдык жагы. Материалдык жак Кыргызстанга эми келет. Материалдык нерсе ойдо, жүрөктү ээрчи келчү нерсе. Кыргыз кандай өмүр көксөсө ошол болот. Азыр элдин күчү мындан 10 жыл мурунку сүрмө топ күч эмес. Ак караны таанып, жаман жакшыны ажыратып калган күч. Көзү ачылып көрүп калган ички күч, жүрөк менен көрө билген күч. 30 жылдан бери бизди кекиртектен муунтуп, тепкилеп жанчты. Тыңдар ырыскыбызды жулуп жеди деп ыйлап сыктап олтура бербегиле. Кыймылга келгиле. Батыл аракет кылып иштегиле ишиңерде. Канатбек Малаев. Бекборбиев. Чакан өлкө болгон соң төшөккө карап бут сунушубуз керек. Ырчы Бекборбиев шайлоо бүткөндөн кийин шаардык жана айылдык кеңештердин кереги жогун айтып чыкты. Эми шайлоодон кийин айтса боло берет. Негизи эле шаардык айылдык кеңештердин кереги жок, ашыкча бюрократизм, чыгым. Президенттик башкаруу болгон соң ал өзү дайындасын мэр акимдерди, өзү баардыгына жооп берсин жана жооп берет. Чакан өлкө болгон соң төшөккө карап бут сунушубуз керек. Жаңы бийлик вертикалын түзүү керек. СССР деген чоң өлкөнүн эскирген системасы менен жашап келатабыз. Ал бизге туура эмес келет. Адамга өзүнүкүнөн бир нече чоң размердеги кийим кийгизип койгондой шалбырайт. Жоопкерчилик ошондо бир жерге топтолот. Андай болбосо 30 жылдан бери жоопкерчиликти ар кайсы бийлик бутактарына чачыратып жиберип, эч ким жооп бербей келет. Демек көйгөйлөрдүн булагы дал ошол жоопкерчиликтин жоктугу. Чакан миниатюрный жогорку кеңеш болсо баарына жетишмек. Албетте мындай кылыш үчүн саясий эрк керек. Өлкөнү өнүктүрүүгө көзү жеткен эле адам кылбаса, эртең жооп берчү мезгил кыянаттын кылында экенин баарыбыз билебиз. Эгер жогоруда айтылгандай депутаттар кыскарса, өлкөнүн акчасы ысырап болмок эмес. Канча деген адамдар өз иштери менен алек болуп, өлкөгө жардамы чындап тиймек дейт ырчы Бекборбиев. Булак Ак Медиа чекиткейи. Райымбек Матраимовдун кылмыш иши кыскартылып эркиндикке чыкты. Матраимов өз ыктыяры менен базар баасы 20 миллион сомдон жогору жалпы аянты 232,3 чарчы метр батирин мамлекеттин бюджетине өткөрүп берди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. УКМК мурда билдиргендей 2021 жылдын 18 февралында Матраимов кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, камакка алуу баш коргоо чарасы каралган.
Эми кылмыш иши токтотулуп, баш коргоо чарасы жокко чыгарылганы айтылды. Ошол эле учурда Матраимов өз ыктыяры менен базар баасы 20 миллион сомдон жогору, жалпы аянты 232,3 чарчы метр батирен мамлекеттин бюджетине өткөрүп берди. Булак УА Чекит Кейжи. Зарылбек Ырсалиев: милицияны жеткен жерден желкеге чабасыңар. Бул тууралуу Зарылбек Ырсалиев Жогорку кеңештин жыйын учурунда билдирди. Учурда Бишкек шаарында баягы эле СССР кезиндегидей 4 шаардык ички иштер бөлүмү бар. Элдин саны болсо аябай көбөйдү. Буларды көбөйтүү керек. Жогорку кеңештин билермандары ушуну чечип берсеңиздер. Милицияны жеткен жерден желкеге чабасыңар. Келтек жей берип жалтак болуп калышты. Муну мен айтпасам ким айтат, деди ал. Бишкекте кайрадан Ички иштер министрлигинин имаратынын жанында митинг өтүүдө. 100гө жакын адам Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Нааразычылык акциясы Айзада Канатбекованын өлтүрүлүшү жөнүндө белгилүү болгондон кийин уюштурулган. Катышуучулар кызгылт сары тасмаларды алып келишти. Алар каза болгон Айзада Канатбекованын элесине арнап, аларды Ички иштер министрлигинин имаратынын тосмосуна байланышат. Эске салсак, кыз 5 апрелде күч менен никеге туруу максатында уурдалып, кийинчерээк жансыз денеси табылган. Кызды уурдоого катышкан бардык шектүүлөр кармалып, камакка алынган. Кубанычбек Жумалиев заводун мамлекетке өз эрки менен өткөрүп бергенин билдирди. УКМК тарабынан коррупция беренеси менен айыпталып жаткан Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев жактоочу Майрамбек Жумабековдун сөзүн төгүндөдү. Анын айтымында мамлекетке заводун өз эрки менен өткөрүп берген. Буга чейин жактоочу Майрамбек Жумабеков УКМК депутаттын мүлкүн мыйзамсыз тартып алганын билдирген. Кубанычбек Жумалиевдин Таш көмүр шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Грейген заводун мамлекеттин эсебине алып коюш үчүн УКМКга жок дегенде соттун өкүмү керек болчу. Бирок өкүм жок, демек бул УКМКнын мыйзамсыз иш-аракети катары эсептелет, деген Жумабеков. Парламент депутаты өзү бул сөздү төгүндөп, Жумабеков сотто анын кызыкчылыгын жактабай калганына көп болгонун билдирди. Мен Майрамбек Жумабековдун пикири менен макул эмес экенимди расмий билдирем жана заводду мамлекеттин эсебине өз эрким менен өткөрүп бердим, деди ал. Эскерте кетсек, Кубанычбек Жумалиевдин үстүнөн ал кездеги Финполго Германия жараны арыз жазган. Ал депутат жана дагы башка адамдар анын ири өлчөмдөгү каражатка алдап кетишкенин билдирген. Тактап айтканда, ишенимге кирүү менен чет өлкө жаранынан $1 миллион жабдууларды алып, бирок $200 000 гана берип коюшкан. Булак Чекит Кейжи. Биздин президент, мен ишенем, 2017 жылы жаны бейиштен болсун, маркум Эмиль Шүкүров агайыбыз менен болгон маегинде ушул азыркы борбор калабыз Бишкектин абалына аябай нааразы болуп, төмөнкүлөрдү божурап берди эле. Бишкек бул атайын шахмат түрүндө салынган шаар. Көчөлөрү тоодон ылдый түшүп, аны бойлой үйлөр, мекемелер курулган. Ага кайчылай күн чыгыштан батышка карай негиздүү көчөлөр. Бул шахматтык схема менен Бишкектин абасы ар дайым тазаланып турар эле. Тоодон соккон шамал шаардын ичиндеги абаны ылдый көздөн сүрүп, тазалап, шаар ар дайым өзүн өзү желдеп таза болчу. Азыр жалаң сабатсыз акча дегенде аба менен иши болбогон мэрлер ар кайсы курулуш компанияларына ойлонбой эле экологиялык эсепке албай туруп, курууга уруксат берип жатып, Бишкектин 4 тарабын блоктоп салды. Жыйынтыгында шаардын ичи мурункудай жапжашыл, салкын, жарык болбой калды. Буйугуп бопбос болуп, кара түтүн ыш басты, деп аябай нааразы болгон эле агай. Мен ишенем, президент Садыр Жапаров катастрофалык абалга кептелген борбор калабыз Бишкекти туңгуюктан чыгарып, көптөгөн көйгөйлөрдү чечип, эмки шайланган мэрди өз көзөмөлүнө алат деп. Бишкек шаарынын мэрлигинин орду эмне үчүн ушул убакытка чейин сары майдай сакталып турат деп ойлойсуздар. Анткени ал орунга отурчу адам жүгүрүп гана иштеши керек. 30 жылы топтолуп калган маселелер жык-жыйма. Мэр болом дегендер демиңерди басып, эң биринчи өзүңөргө суроо бергиле. Мен Бишкекти катастрофалык абалдан кантип чыгарып, кайрадан жапжашыл шаарга айландыра аламбы деп. Мэр боло калып, чемодандап акча кылып, курулуш компаниялары менен иштешем деген акмак ойдон алыс болгула. Ансыз да борборубуздун көркүн бузушту, булгашты, жетишет. Бактыгүл Имамбек кызы.
Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров абактагы орусиялык саясатчы Алексей Навальныйдын Куран китебин абакка киргизүү талабы боюнча пикирин билдирди. Ал Навальныйдын бул аракетин саясий жеке максаттары үчүн колдонуп жатат деп эсептейт. Кадыров мечиттердин курулушуна каршы иш-чараларга катышып келген Навальный эми өзү мусулмандардын ырайымына ээ болууга аракет кылып жатканын айтат. Ошол эле учурда эгер чын жүрөктөн өкүнсө, акыйкат жолуна түшкүсү келсе, исламды кабыл алса жана чын жүрөктөн Курандын сөзүн уккусу келсе, ага Куран берсе боло турганын кошумчалаган. Буга чейин Владимир облусундагы эки колониясында жаткан Навальный Куранды жана башка китептерин бербей койгону үчүн түрмө жетекчилигине нааразычылыгын билдирген. Ал мусулман эмес болгону менен билимин өнүктүрүү, китептин маанисин түшүнүү максатында Куранды үйрөнгүсү келип жатканын, бирок колония жетекчилиги ага эч кандай китеп бербей жаткандыгын айткан. Булак Осмон Чекит Медиа.